Assalamu alaikum. Алейкум Ава, кандай отурасыз? Жакшы. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, рахмат. Күлгүчтүү отурасыздарбы? Жакшы келип алдыңарбы? Кудайга шүгүр, миң марта шүгүр. Кыйналбай, кысталбай. Ушул жакка машина менен. ооба. Ушу Ростовду көргөнгө дагы бизге Алла Таалам насип кылган экен. Ушул жерде Ростовдогу улака, ушул жерде аттардын жыйналышына дагы сиздин салымыңыз бар экен. Ушул бир башынан бир кичине кеп салсаңыз, кандай болуп башталды бул башы? Бул башталышы улдан канча жыл дейт? 7 жыл мурун болсо керек эле. Ушу мына балдар, дүйшө, мына улак дүйшө 5-6 бала, 7-8 чогулушуп булар ипподромго барып, жана скачканы көрүшөт. Кийин анан ошо идея топтоп, анан аталабыз биз улак уюштурабыз деп улак уюштурушту. Ошондо чындыгын айтканда башка бирөөлөрдүн сарайын арендага алып, ошентип аталышып, ошондо биринчилерден болгон ушу Алик дагы ошо акаларына кошулуп ушу аталып, ошо анан улак уюштурушту. Ошо башка сарайда улак чаап, ошодон мына бул жерде жакшы мына кыргыздардын дагы мына Ростовдогу биримдиктери күч болду, улак сүйүүчүлөрү күч болуп, ошодон анан көбөйүшүп, мына тажик туугандар ошо мезгилдерде да көрүүчү болуп келет эле анын башында. Ошентип ошодон анан көбөйүшүп, жылдан жылда көбөйүшүп атып, мына улак чоң деңгээлде мына кечээки улакка болдуңар көрдүңөр, ооба. Ошол анан кийин ал жакта аренда деле, кийин анан ушул жерден шукаларыбыз ошо болсо ошентип бизге бир сарай салып бербейсизби? Кыргыздар өзүбүзчө бир сарай салалык, өзүбүзчө улак чабалык деп ошенткенде мына ошол жерден анан как раз пандемия убагы болсо керек эле ошондой. Элдер пандемияда үйдө жатканда ошондо мен жер издеп жүргөн болчу. Сарай ошол жактан жанагы жерди алып кече улак өттү го. Ошол жерден сарай салдык. Ошол балдар менен көрүп анан ошол жерди жактырып, ошо чеке жакшы жер деп анан ошол жерге анан сарай салдык 2020-жылы. Жакшы ошол жылы бүтүрүп, ошол жылы ачылышын кылып, ошол жылы ачылышын кылганда ошондо дагы ошо жалпы өлкөлөрүбүздүн ошо терек деп мына дүйшөн ошо иним болот да. Өзүм алып келип ошол өзүбүздүн айылдаштар ошол жерде биринчи ачылышында ошо чоң улак бергенбиз ошондо. Ачылышында дагы. Ошодон бери жакшы мына жерде Ростовдо туугандар бардыгы келип, көрүүчүлөрү келет, улакчылары келет, ар башка улуттар да келет, өзбектер, тажиктер, орустар келет. Башка улуттар да келет, ушу көрүүчү болуп келишет. Улак ошол жылдан бери жылдан жылга көбөйүп, жылдан жылга мындай жакшы деңгээлде көбөйүп атып, мынтип жакшы Кудайга шүгүр, азыр аябай аттары көп, соорундары көп. Ошондой жакшы деңгээлде өткөрүп атышат. Ошо балдарга ушу ден соолук берсин, тынч-аман ойносун. Кыргыздын ушинтип оюнун, кыргыздын улуттук мына каада салттарын көбөйтө берсин деген биздин тилек эми. Азыр биз эми балдар ойноп атат. Биз жакшы ушу балдарга ушу бата тилейбиз. Балдарга ушунчалык ушулар жыгылбай, коппой, ушу кырсыктан алыс болсун деп бассак турсак тилейбиз да. Көпкө ушундай жакшы мелдештерди, улактарды өткөрүп жүрө берсин. Ошо жакшылык тилейм, жакшылыктар болсун. Айткансыз. Ушу сарайды ушу мына балам турат, ушу өзү салып, өзү неме кылып атат. Ушул жерде түптөп баардыгын көрсөткөн ушу биз болобуз да. Буюрса. Ошо жакшылыктар болсун. Айткансыз келсин. Ооба, мен сизди ары бери бастырып кыйнабайын. Эми бул жагын уулуңуз менен улантып, бир күйөрмандарга тартуулап таанышып чыксак, буюрса. Ассаламу алейкум, көкбөрү күйөрмандары, ассаламу алейкум, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, Россиянын Ростов шаарынан салам айтабыз. Кудай буйрса, бүгүн биз 3-чү күн ушул шаардабыз. Дүйшөн бир тууганыбыздын улагына келип, бул жакта көптөгөн жаңылыктар менен жаңылыктарды кыяп өтө албай, сиздер менен бөлүшөлү деп турабыз. Карагылачы маған буякта. Сонун болуп турат. Биз азыр бул чыгарылышта буйрса ушул менин алдымда турган бир тууганыбыз Алик. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы жүрөсүздөр, жакшы салып атасыздарбы? Рахмат. Чоң рахмат. Ушул иним буйрса бир ушундай өтө сонун ушу жылкы багытында болмокчу, сарай салып,
ушул өзү Россияда жашап жүрүп, жылкы кармап, улак чабып, улак ойноп, мындайча айтканда улуттук оюн менен бирге өтүп аткан экен жашоосу. Алик бир кыска нуска көрөрмандар үчүн бир жакшынакай кылып сүйлөшүп, таанышып чыксак. Негизи өзүң азыр канча жылкы кармап атасың? Өзüm hazır 10 жылкы кармайм. 2 тай, 8 ат кармайм. Бээ жок азырынча. Бээ жок. Ошондо аттар. Бу жерде жалаң эле ушу улактын аттары, кече мен Өмүрбек деген бир тууганыңыз айтып калды, мен Гүлүккө дагы жарышка дагы кошом аттарды депчи. Жарыштыкы жокпу сенде? Гүлүктүкү? Менде жокпу. Şu аламан улакка. Улактыкы эле. Баракелде. Достор, бул ушул сарайдын кире бериш жери экен. Буга чейин дагы Карим инибиз улуттук спорт бир тааныштырып өткөн экен. Буюрса, биз дагы бир кыска нуска бөлүшүп коелу, Алик, буюрса. Бул жердин аянты канча? 54 сотик. 54 сотик. 54 сотик. Бул проектти сен кандай кылып тандадың? Ушу же жанагы дизайнерлерге кайрылдыңбы, же кандай кылдың? Дизайнер дагы өзүммүн, проектти дагы өзүм Автор өзүң? Өзүм, полный автор өзүм. Ушу эки жакка чыгып жүрөбүз, ушу аттын артынан Москвага барып атабыз, Кыргызстанда көрүп атабыз. Ушу сарайларды көрүп, анан өзүмө ушундай бир общий кылып бир сарай салдым да. Акаларыбыздан көрдүк. Ооба. Ошо. Баракелде. Азыр бул жерде ушул толук бүткөн ушул жылкы сарай, ушул имараты алдыбыздагы жылкы сарай экен, Калгандары, бүтпөй тургандары улантчу курулуштар бар экен азырынча. Айтып кетейин, Кудай кааласа, мына нар жак мына 2 комната кухня болот, буягы беседка. Кудай кааласа пландап атабыз, мына жерге 2 боз үй тиген. Кыргыздан 2 боз үй, Кудай кааласа. Мына ачык жерге, Ачык жерге. Буюрса насип кылып калса, кийинки жылы улакка келип калсак, боз үйдө отурат экенбиз да. Кудай кааласа, жакшы ниет жарымырыз. Баракелде, ооба. Ниет кылып кое берели, достор. Бул жагычы, берки, Алик? Бул жер үй болот, Кудай кааласа. Ошо. Үй ат караган балдарга үй салып берем деп ниет кылып атам. Быйыл бүтүрөм, Кудай кааласа. Баракелде. Үй, достор, бул жак үй болот экен. Достор, мынакей ушу алдыбызда турган сарай. Бул сарайдын размери канча, Алик? Сарайдын размери 26-га 11. 10 деник бар, 2 кана бар, эсалы. 5-5тен 10. 4-4тен 10 деник. Анан 4кө 3 эсалы жайы бар. Чай ичип, анан бир өзүмүн комнатам. Баракелде. Бул мол, мен чатырына таң калып атам. Бул эмне болгон нерсе? Мягкий кровля болду. Утеплителдер жакшы кылынган, ысык өтпөйт деп атайын. Мага ушуну айтышты, ушуну кыл деп. Ушундай кылдым. Мо чыгып турган турбалар эмне? Вентиляцияныкы, эмненики? Вентиляция ошо. Полный. Ичинде бир канча? 1 2 3 4 5 8 эме бар. Вентиляция. 2 айнек бар, ачылат. О, айланып турат го, эмнеге айланат? Воздухту тартып турат. Мына ушундай достор, мындайды биринчи көрүп атам, чын айтайын. Баракелде. Бул сырты акырын басалчы? Бышкан кирпич экен. Бунун экөөнүн калыңдыгы канча? Дубалдын калыңдыгы. Бул облицовочный жарым кирпич деп коет экен. Ортосуна пеноплекс койгом, ысык муздак чыкпаш үчүн. Анан бир кирпич. Азыр ичинен көрөбүз. Ичи бир кирпич экен, достор. Андан сырткары сырты жарым кирпич, утеплители менен. Жылуулаткычы менен. Бул жак ошо сен айтып аткан кичине комната эсалчы бөлмө. Баракелде. Ну, комнатаңда телевизорун чоң го. Бул кур каяктан келди, Ростов? Бул курду ушул жерде улак болуп, ошо аттардын ийгиликтери жетишти. Баракелде. Сен аргымагыңан чыккан бир курлар. Баракелде. Бул жак сен айтып аткан чай кухня окшойт, Кириңиз. Ассаламу алейкум.
Hazır içtik dagın içeriz kayradan. Oho, bir de kança kamera var. Kurugum kamera eken da. Bar ulangan. Бар улангандар иштейт. Баракелде. Музактан келип туруп анан сарайга кирип кетебиз да достор. Мынаке. Ушундай сарай экен. Эмне камера ар бир диниктеби? Ар бир деникте камера бар го. Телефон кулуп алгансың. Телефон кулуп алгам. Аттарды карап, үйдө болсок дагы көзүбүз ушул жерде. Кыргызстанда жүрсөк да карап отурабыз. Ооба. Не болот экен да? Эми ушу жалпы ар бирине кирбей эле, бир диник менен таанышсак, себеби размерлери бирдей эле да, Алик? Онун ичинде 10 деник бар, размери бирдей эле. Канчадан канча? 4-кө 3 окшойт, 4-кө 4, анан кичине акыр. 50 сантиметр ошондо 4-кө 3,50. 3,5 болуп калат экен, Бул эмне тактайбы? Такта коюлган атайын. Бул атайын ушундай сатылабы же ушундай жазаттыңбы өзүң? Сатылат. Анан биз убактадык, краска бердик. Чыкты. Бул да өзүмдүн идеям. Ай баракелде. Кош бир жерден көрүп калдымбы? Өзүм ойлонгон нерсем. Жакшы достор. Мынаке, ар бир диниктин өзүнүн гардеробу экен да? Ар бир аттын өзүнүн эгар коючу бар. Жем. Бири-бирине мешать этпейт. Ооба. Ортого чыкпайт. Чачылбайт. Баракелде, мына достор. Аплика кенен экен да. Канча убакыт сен өтө эле калың төшөп койсуң го апликаны? Аны ушу балдар билет. Болуп атат аны. Бирок 15 күндө алмаштырып турасың да? Ооба, 15-20 күндө алмаштырышат. Моң каралачы достор. Таза кургак тура берет ичинде. Алик ашчы бир диниктердин ичин көрүп бир таанышып коелу. Бисмилла. Түйүнө 40 киш кирпич төшөгөнсүңбү? Түбүн 1 метр казгамын. Шагыл төктүм. Шагылды трамбовкалап, кум койдум. Кумдан трамбовкалап анан кирпич кылдык. Эмне ошондой кылыш керек бекен, же кандай? Ошо ат сийгенде сиңип кетет да, паска түшүп кетет, кум тартып кетет. Мына кирпичтен аралары ачык өзү. Ооба. Ошо кум менен жабылганда кум паска тартып кетет. Анан да өзүмдүн бир фишкам. Идеям. Ошо дениктерде ушундай нерселер бар. Шамал жакшы кирип турат. Эки башында тең бар экен го. Башында бар, эми бирөөсүн жаап коебуз. Жайда экөнтен ачабыз, айниктерди ачабыз, маскетти сетке коюп койсок, шамал болуп турат, кудай кааласа. Салкын. Салкын. Кышында жаап коесуң? Кышында жаап коебуз. Ошо вытяжкалар өздөрү иштей берет. Баракелде, мына достор. Кана достор, эми сыртка чыгалычы. Бул жакта атайын бош кое бергенге жазадың ба? Же кудай калса тай кармасак бир деп ойлоп атабыз. Тайларыма берген навес салып койсом тайларыма. Суу чөп беребиз ушу тайлар. Ичинде кенен ойноп жүрө берет. Анча-мынча мол аттарды да коюп жибересиңби? Же аттар диникте эле турабы дайым? Кудай кааласа кышы пландап атам. Тайларды ичке алып кирсем, ошо аттарды ойноткону кое беребиз да. Жарым сааттан кое берип койсок жакшы. Өздөрү ойноп, энерген. Баракелде. Бул тайларың эмне болгон тайлар? Тайлар ушул жерден алган. Өзүбүзгө жаккан тайларды алганбыз да.
Данчак окшойт а бул? Бул данчак. Бул жерде Сайкенин досумуна тайын. Бул şu Arış деген Нукамин, Аслан деген баласына енчилеп алып берген. Орловский, Донской породы. Эки кан. Бул чистокровный, за Донской. Данчак. Данчак. Данчак алыстан эле таанылып калат экен а? Бу жерде көп экен а данчак а? Көп. Кече улактан да көп көрдүм да. Көп минишет данчак. Бул чөп канам. Бул şu апелька коебуз, сыртын жабабыз куда калат. Чөп канам. Чөп көрөлүчү. Бисмилла. Канча түк батат берге? Примерно 1500. Ушул жетет да? Жетет. Бир тамчы дагы көрбөйт экен да? Бүт жагын жабыпсыңыз дагы. Харакет кылдык өзүбүзгө. Эшиктериң баягы чоң болуп да ачылат экен да? Ачылат. Кичине канат болуп да ачылат. Бул жер эмне? Жидкий линолеум бе? Пол. Şu краска беришти усталар. Теплый пол. Биринчи теплый пол кылышты. Анан ушу краскалап беришти да. Şu бул комнат, ал комнат ушу эки теплый пол. Кышы мындай жеңил кийим менен жүрө бересиң. Майкачан. Майкачан. Бул жак эмне? Саат градустерде. Saat, убакыт, анан эң жакшысы ушу сарайдын ичиндеги температураны көрсөтөт. Ички температура. Баракалла. Бул жакшы эле беркиби? Жыт чыкпайбы? Чыкпайт, жакшы. Баракалла. Кышы дагы бу жер жылуу. Жеңил кийим менен жүрө бересиң. Алты ай болду эле. Киргенибиз 6 ай болуп калды. Şu attın jası ne? Japonçuk. Japonçuk işte jası. Şimdi Japonçuk eкен да bu. Jeti dedi ve iyice aldım dedi. Şunda olsun. İşte ne oldu? Mına Karabağ'a okşat Kırgızistan'dan gelen de. Bu gosti Moskva'nın Karabağ'ına. Basılдар kişine çay içip kişine oturan. Kanıya gel. Gelin. Kana bağış. Papanın palvanı şey dedi. Neydi papan? Aylık var ya şolay istirahat Maşallah. Sarayın razmeri kanday kanday. Ötesini olsa alsın. Yok. Geçen çocuk ama olsun. Niye ben 10 dolar almaz deyip çıkıp ben almadım. Almaz lan sal beni. Tibey tutun. Salı emetelek. Nasıllardan ne hazır. Bundan Toğut boyut ya. Bunday. Bir alt çıktı mı? Aylıkta o keçe özün imçürgün at. Өтөлө келтирип салып турго баш сарайды. Sarayda öte sonunu sattım ona dese. Ülkenin suygun bolaken Allah razı olsun. Машалла. Мыналардан перегородкалар да кирпич. Öte geldi. Текче. Allah'ın ayıcı şoyuz. Ulan Afrika karşısında ona veret ha. Boş duruş at da. Siyahta tokalanmay var. Canı bul, canı bırak. Ha can geldi. Yaş ver. Yok caşımız. Jetiye tol. Sakalay,
Bulak hiç nerede görlek de. Yok. Kata geldi bu. Rastaftan aldım. Bu ne para ay? Biberine kapanamaz. Şunda mындай куйрук кыска аттар көп экен, кече улакта да көп жүр да. Жана сен минген Элбурстун да ошо куйрук ушундай экен, кыска экен. Karabağ'a olsun şöyle. Demek o değil mi? Bir de aralaşma yaptım da kalktığında. Böyle bir nahtanın Allah'ın gör. Allah başıma demiyor. Karaçaya. Karaçay demiyor. Başka muhatap bir görüp koyunuz hem. Şengen atlarınızı görsetelim. Taraflarımız. Çavlar. Bu yıl geldi lan. Geçi çaldı? Ha, geç çavuldu sen. Kartal geldi. Düşürken bana al var çünkü. Ha, akırında 5-6 lat durdu o. Anda şunun girişi oldu. Sen çavuttan attı şu gün de. Bunun dele buna kışlatana bir jakşı üretirdi verdi. Jayın ekka. Çayın değil bu yıl birinci yıl toluk yıl olmak da. Alçı oyu üretemek kendimiz. Oy bu yıl mi? Bu уже can aytты ғой экзамен bir atın ötüde ушул атта. Bu bağlı net alsam уже. Bu özüm kança. Ver sulu ver. Yok çay koydum mu? Çay koydum. Buna koy. İstanbul şeydi. Bundan beri. İstanbul. Aç aylıca. Şöyle gel. Selam aleyküm. Kandan. Tanışsın mı? Ayaktan tanışsın. Hey, ellerin bay. Ayaktan tanışsın mı? Ne de okumasın? Hayır, moldaşılıktan mı? Maşa. Ha, bu boyut da buna burada. Okey. Şöyle. Tamam. Nasıl bakayım ki? Olmayayım ha şu. Vallahi şu. Çaman gelip alsın ha şu adayma. Yeterli maksatlarına orundalsın. Şu adaymışın. Elden şu namazın. Korkol şimdi ha. Bayılsın aman жүрgülü. Şu oynup. Namazdı korkol için ha. Adayım yaşlıkta bu gibi. Kırgızistan'dan şu Rusya'ya gelip saray bu karma. Allah razı olsun. Достор мынаған қарағыла. Машалла. Бирок негизи Манас ассаламу алейкум. Учурашпай эле башта өрүппүз го. Кандай болуп атат Россияда? Жакшы болду. Биринчи жолу келишиңби? Ростовко биринчи жолу келчүм. Ошо Ростовко. Кече убакта жакшы болду, таза болду. Биякта туугандар сыйлап атат. Алла разы болсун. Баракелде. Москва, Красноярскілерге бардың, а? Аяқтарға барғанмын. Бердегі улақты эле мурун Россияга келип жүрсөң билет экенсиң да, алар деле ушундай эле окшош эле дейт го. Ооба, бардыгы жерде тартип жакшы. Тип, жип тиек жок, түшмөй жок. Таза болуп экен. Ушул нерседен сурайын деп жүрөт элем көптөн беричи. Бая байыш экөөбүз сүйлөшүп отурган бая тамашалап айтып калды. Аке, чын-чынына келгенде эңгенге караганда айланткан оор депчи, кыйын депчи. Сен кээ бир кездерде акыркы ушу бир жылда байкап калып атам, кээ бир учурда анча-мынча айландырып коюп атасың, бай ошто да бир көрүп калдым. Негизи кандай сен үчүн кайсысы оңоюраак болуп атат? Эми оңоюраагы алдыда жүргөн дагы кыйын иш өзүчө. Ат башкарасың, ат жетелейсиң. Эки ат башкарасың. Эки ат башкарасың да. Бир ат өзүң атың, бир колуң башкарасың, бир колуң менен аркада болгон атын жетелейсиң. Андай иш оор. Аркада жүрсөң, атын тизген койруп эле жерди карап эле жүрө бересиң да. Улак көрүнсө эле алайын деп. Эми алдыга секин өтүп баштаган себеби уже жашам. Секин алдыга өтө өзөм. Ат керек экен. Негизи кандай экен? Сага мурун оңой эле билинчи элеби же
Жок, кыйын экен. Кыйын бекен? Кыйын, алынышы кыйын. Эми баары бир ар кандай попал болот да турабы? Ооба, жакшысы бар, жаманы бар. Жаңы үйрөнүп атканы бар дегендей. Сарайды тууганыбыз келтириптир. Ар бирибизге ушундай сарай насип кылсын эми. Ошо да. Машалла, бирок башка жерге келип ушинтип сарай салыштагы эрдик дагычы. Кыргыздар, мен дагы Россияга биринчи жолу улакка келишим да. Бирок чынында таң калдым. Таң калыштуу эле экен. Сарай жакшалыптыр. Эрдик дагы. Ар бирибизге ушундай сарай насип кылсын эми. Ушинтип аттарды көп, бир 10-дон 15-тен аткармаган насип кылсын эми. Айтканын кезин. Бая сарайдан сырткары дагы манас кече бирөө тамашалап калды. Баары кан кое бербейт депчи. Ушу бир ат болсо дагы кармап баягы жүрөктү, баягы демди жеңилдетип, ойноп сагынычым жазып турам деп кече бирөө тамашалашып айтты да. Канча балдар ат кармайт экен бу жерде. Кыргыздын канына бар да эми. Ошо да. Жокта баардыгында эле 2-3 ат бар экен. Болбо дегенде бир ат экен. Кече көрдүңүз го. Ооба да. Кудай буйрса эртең дагы бир улак чабабыз, а? Тең Кудай калса бир улак. Тажик Исраил деген досубуз улак берип атат. Ошону чабып кетебиз. Кудай буйрса. Палбандар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ырыскы насип деген ар жерде болот экен да? Карагылачы. Силер деле мага ошо эле таң калып аткан болушуңар керек. Молодец, Алик казын Ростовго ушундай сарай салып берет. Бул бала кам болбойт, атты сыйлаган адам. Атты жакшы көргөн адам өзү жаман болбойт го ака. Ооба. Молодец, караңыз сарайлар келтириптир. Баракелде. Молодец. Бауш, муну көрүп алып ушундай Ака. ниет бекер да. Ниет кылып койдуңбу? Кечтен бери келип эле таң калып, оюбузга жетпей отурабыз. Биринчиден ушул жерде кыргыз мекендештерибизге, туугандарыбызга Алла разы болсун, рахмат. Мына Арик укабыздын келип эле кыргызда айтат го, эшигин көр төрүнөт деп. Эшигин эле келип эле көрсөң уже жаркырап жайнап, мына аттарды кармапты. Байыш айтмакчы. Ат кармаган адам кем болбойт дейт го. Жашоосунда камал болбой өтөт деп. Ошонусу анда биздин деле айтып койсок болот, өзүбүзчө айтып жүрөбүз жаштаргачы. Ат кармаган адамдар кем болбойт, камал болбойт экен. Илгертенин камалы ат кармаган адам кем болгонун көрбөдүк да. Мына биз деле орто жаш жашап койдук, азыр 40тан өтүп кеттик экен. Ооба да. Чынында кем болгонун көрбөдүк да. Ошо да. Жаныбар 30%-ын өзүнө тилейт экен да. Хазайына тилейт экен да. Ооба да. Ана аттын үстүндө не дедиң өзүм, ат менен жүрөбүз да көз ат менен эле адам болдук да турабы. Ат мингенде уже адам менен сүйлөшүп үйрөтөт да бул ат, ака. Мында аты мингенде уже бир башкача болосуң. Ана мынантип азыр атабыз ойлогон жерге келип отурабыз, мынантип карабайсызбы? Ат мингенде адам менен сүйлөшүп үйрөнөсүң. Бул өзүнчө эле бир башка бир неме да, ака. Аттын үстүндө жүргөнчө. Таң калдык, молодец, кече убакта караган. Өзүңүз дагы көрдүңүз го, таза. Өтө. Мен бизде ош жакта мынчалык таза болбой калды. Бишкекте таза болот. Ширдегидей таптаза, токто десе токто болот. Молодец, кыргыздар иштегендерге. Мага илгерки улак бар экен, а? Тарты, талашып. там бермейк экен да. Там бербестен чыкпай кетет. Өзүң күчүгө, өзүңө наразы болосуң болсоң. Ошон молодец досум, булагы зор өтү, таза өтү. Сонун берди. Адам пейнине жараша алат. Алардын баары ыраазы болду окшойт кече. Ооба. Мендеги кыргыздарга ушу баягы дүйшөнүн дагы салымы айтып атпайбы? Биринчи ушу улакка болгон салым ушулар түздөптүр да, ушундай деңгээлге чыгарып алыштыр. Молодец, Алла разы болсун. Кече баардыгы разы болушту мына жерде. Онусуна сиз дагы келипсиз, эми баардыгына жеткизсек экен бул Ростовдогу. Кудай буйрса. Бауш, өзүңө кечирип коесуң, а? Мен моундай деңгээлде ойлогон эмесмин да. Мага личкадан нар жак бер жактан айтышты, жазышты, бирок аны эми мындай мактап атат да, эми өзүндө болуп аткан нерсени деп эле ичимен ошентип койгом да. Мен Читага бардык, бир кайсы жылдар бардык, Ташөкөгө бардык да. Ошол жерде дагы кыргыздар мындай ынтымак экен десеңиз. Ошондо дагы ушулар дагы улак берип, кыргыздарды келген конокторду сыйлап бечараларчы. Анан кийин биз Бишкекти алыс деп ойлоп жүрөбүз да, карасаңыз мына Читага салып коюптур сарайды, мына жерге Ростовго салып коюптур. Биз ошол жерде эми мен да өзүм да лично мен да ош жака салсамбы деп ойлойт элем. Анан кийин видео коюп ошого Бишкекке эле отуруп таша беребичи дейсиң го. Ооба. Молодец дедим да кыргыздарга. Баракелде. Баягы кече дагы тамашалашып, ар айтканды айтып атам, бирөө сонун айтты да. Ушунчалык зарылбыз, аке кан кое бербейт экен да депчи. Эми баягы 1000 суроого жооп да бул.
конечно. Ошо баягы ата бабадан келе аткан кайбайт дейт го. када салт, баары жүрөгүндө кан баары ошого тартып атат да. Туура айтасың экен. Ат менен ооруган айыкпайт, жакшы. Өзүңөр зор эс алып атасыңарбы? Күндө конок, күндө чалуу, мага дагы бирок эми мен ишим ушундай экен, көп жерге бара албай калып атам. Силер кыдырып атасыңарбы, жетишип акыры? Кыргыздардын конок элдигине рахмат. Акыйкат эки телефондорду баягы неме болуп калат экенсиң эми. Ар бир элибизде тынчылык эле ушундай немелер боло берсин эми. Ооба. Коноктор чакырып, үлгүргөндө барып калып атабыз, анан үлгүрбөгөндө. Ооба. Үлгүргөн тажик туугандарым чакырып атат. Ооба. Рахмат, молодец. Баракелде. Мынакей силерди аксакал балбандар деп ушунчалык баягы жылкынын үстүндө жүрүп кадыр баркка ээ болгон экенсиңер көрүнгөн, мен да байкап атам. Тартып сүрөткө түшүп атат, сүйлөшүп атат. Жок дегенде учурашып кетейин деп келип атат көрөрмандарчы мисалы. Мен көп жерде айтам да, сиздин саламыңыз бул ака көп ака. Канча аттар кетип атасыз аркылуу, канча палвандарды элге таанытып атасыз. Рахмат ака, сиздин ham иштериңиз. Асылбек татат сөзүң болуп койду. Асылбек татат экенсиң көп адам өзүн түзөйт азыр. Азыр мисалы көп палвандар эле чынында эле мына улактарда мындай жаман нерсеге илешип калбайын деп чогуп калдык азыр. Камерага түшүп калбайын депчи. Эми кече карабайсыңбы? Эми реальный нерсени Асылбек бир башкача алып жетсе, тегилгечи, башкада сырт жактагы мекендештерге, мына немелергечи. Кээ биркилер эми бир-эки адамдар эми ошол эми баар бир адамдар баягындай адамдар менен чогулат экен, өткөндө баягы видеолор тарап кетип атасың. Ошолорду тартып коет экен деп байлапчы. Жүрөгүң сыркырайт ошону. Нито не нерсе кылып койбодумбу экен депчи. Үйгө келип дагычы. Видеодон коркунуч болуп калдык азыр. Ар кандай мисалы баягы жаш мен ушу көп суранып калам ушундай нерселердичи. Жок дегенде номерин таппасам личказына жазам да. Бул туура эмес. Эгерде чындап эле ушул жолдо жүрүп, ушуну улуттук оюндарга салым кошом десең, мындай жаман нерселерди ашкера кылба. Өз негизи чыгарбаш керек. Кече дагы ноқоттагы баягы нерселерди чыгарып жүрүп, суудагыларды биз өзүбүздүн Кыргыздын ким экенибизди көргөзүп коюп атабыз. Өз негизи ошондой нерседен алыс болсок өтө жакшы болот эле ака. Чын дагы эми баягы көп жерге немеңиз жетет да. Балдарга айтып, видео болгондо, койгула деп туруш керек да өзү. Мына Казакстан, Өзбекстандарды карасаңыз, улактар өтө парадичный немелер чыгат да. Анан биздикине келгенде эле сәл баягы жапайчылыктай болуп кетебиз да. Биздики жакшы, жаман эмес. Сонун палвандарды жаман көргөзүү үчүн эми баягы көрө албагандай болушуп, баягы тартып коёт кээ бир жерлерде. Ошол жерлерди сәл түзөсөк сонун болот да. Кудай буйрса. Ооба да. Мен ушул көп жерде дагы айтып келем. Ушул күнгө чейин мына 8-жыл баратат. Бир дагы бир терс көрүнүштөгү видео чыгарган эмесмин да ушул күнгө чейинчи. Ооба. Эми былтыртан бери кичине тепчикти чыгарып коюп атам. Эми ал эми улактагы нерсе. Ол негизи ол чыккан жакшы ака. Ол эми токтойт да ол. Мына дос. Ке дишен. Салым өтө чоң. Баракелде. Молодец досум. Сен сүйлөтүң. Эми кече улак берген ошол жерде кыргыздардын улак көп берүүгө болгон салымы өтө күчтүү экен дүйшөндүнчү. Келгенден бери ушу дүйшөн менен жүрүп атам. Мен да таң калып, өзүнчө бир чыгарылыш кылдык, сонун кылып, улуттук оюндарга салым кошкон үчүн деп. Силер 83-сүңөр да барыңар, Тең бат эле табышып отурбайсыңар силер анда. Ал дагы. Жакшы, баракелде. Нурбек досубуз да 80. Россияда Нурбек. Баланы салым чок. Өтө чоң. Мега ошол үйрөткөн, мындай кылды. Москва аттар. Азыр эле сен айтып атты эле дүйшөн. Жакшы мындай турукташтырып, бутка тургузуп коюптур улакты депчи. Кудай буйрса, эми. Мындайча айтканда, мага эң эле бир таасир эткени ынтымагыңар таасир этти да. Качан улуун угуп, машбара кылып, кеңешип, ушундай ынтымак менен кылынган иштин жыйынтыгы мындай болот да, ушундай болот. Бул жерге да Асылбек ака бул жерге мен деле эмес, биринчи элге рахмат ушул кыргыздарга. Анан Мукалаң деген досум бар кече алып барчу. Сонда параграфтар жакшы. Кече көрдүңүзбү? Ооба. Бекиш акама чоң рахмат. 1:40 менен токтоду. Ооба. Бекиш ака зарлап жүрөт.
катуу жерде көмөк. ошо чабандестер эмнеде палвандарыбыз бар өзүбүздүн арасында. Ошолорго бардыгына чоңураак. Досум, Күчү менен ушу Адам менен пели менен болот да. Ооба. Пелиң жакшы экен досум, тоюң тын санынат, ширинет деп. Палвандан баары ыраазы болуп кетти. Ошо жанагы неме эрте бүтүп калса да бир такымды мына өзбек туугандар, тажик туугандар келди эле, ошолор коюп берели деди эле. 10 жолу 20 миңден болупчу. Анан убакыт болуп калды. Кеч болуп кетти. Ошондо оңор убакыт көп болду го, Оңдостан жакшы. Баракелде. Калам баягы нышандарын каалыбасын. Мынакей достор, ушу Кудай буйруса чыгардысы ушу менен соңуна чыгып баратат. Эмне дейсиз достор, карагылачы. Эми бул мактаныч иретинде же бир акчанын үстүндө бир тартып аткан жерибиз жок достор. Бул жерде балким ушул биздин видео аркылуу жылкы сарай салам деп бирөө ниет кылып жүргөн болсо, ушул балким ушу проекти жагып жардамыбыз тийип калар. Андан сырткары достор, ушу жылкы багытында болгондон кийин сиздерге бир жакшы маанай тартуулоо максатында дагы болуп атат албетте. Алик, моунча ийгиликтин баары эме бул жерде жалгыздараак бак болбойт демекчи. Ата-эне, дос жар колдогондор көп чыгар, Туура айтасыз. Кудайга шүгүр, ошо атабыз бар экен, ата-энелерибиз бар экен. Ушуларга чоң рахмат. Өзүм 1 класстан бери ушу Россияда чоңойдум. Ошо атама чоң рахмат. Ошо кыргыздын салтын үйрөтүп, ат кармаганын үйрөтүп, батасын берет. Постоянно колдоп келет. Ушу жашыман бери эле нары бери чыгам. Атам постоянно колдоп, батасын берип турат. Жашыңан эле улак-пулак каяк болсо ээрчип аласың. Ошо атама чоң рахмат. Ошо ыраазычылыгымды билдирем атама. Анан дагы ушул жерде колдогон биздин акелерибиз бар. Ушул жерде кыргыз эли бар. Колдоп турат постоянно бизди. Баракелде. Ошо дагы бир ошо өкүл ата, Дүшөн аке, Мукалан акабыз, Медет акабыз, ошолорго чоң рахмат. Ат кармашты, жол көрсөтүп, атка кандай мамиле кылышты, ошолор үйрөтүп келет мага. Чоң рахмат. Баракелде. Ошолор менен чогуу жүрүп, мен көп байкайм да, мисалы шаарда туруп калган көп эле ушундай биздин азыркы жаштар ушундай улуттук нерселерден бир аз алыстап калат да. Сен баягы чөйрөң көрүп, мен дагы мага дагы кызык болуп атат. Өзүм ушул жерде орустардын арасында билим алып, 11-де ушул жерден бүтүп, бирок баягы бул деле баягы үйдүн ата-эненин тарбиясы деп ойлойм да, себеби ошо атанын үй бүлөнүн изи менен кетет да балдарчы. Ошо дагы бир жолу айтайын, ошо атама чоң рахмат. Ошо көрсөтүп, тарбиялап, ошолорго, ошо ата-энелерибизге чоң рахмат. Баракелде. Эми биз кыргыз ошо атка жакынбыз да, жылкыга жакынбыз. Ат жалында чоңойдук, ат жалында өстүк дейт го. Ошо катары бул жак өзү Абдулашим кичинегенен ушул жерде чоңойду, окуду. 10 бүттү. Ошентсе дагы мына кыргыздын нукура мына көкбөрү оюнун улантайын, ат жалында болоюн, ат кармайын, ат кармаган, ат баккан адамда барака бар дейт го. Ошо катары ушинтип атка аябайча кызыгып, сүйүп аттарды. Мынантип менин мындай айтканда кесибимди дегенде бизде ат кармаганбыз. Улантып, мынантип сарай салып ат кармап атат. Ошо балама эмне дейм, ошо балама ден соолук, өмүр, элдин адамы болуп, ат кармап, ат минип, ушинтип улакчылар менен, жакшы адамдар менен көп ушундай байланышып, ака болуп, үка болуп, балам ушу келечегиң алдыда дагы да көп ийгилик жетишкендиктерге жете бер. Сарайыңда ушул жакшы күчтүү аттар чыксын, эшигиң ар дайым ушу жалпы ушу элге ачык болсун, өзүң ар дайым тилеген максатыңа жет. Ушундай мына жакшы сен дагы оюндарды өткөр. Кыргыздын эң жакшы адамдары болуп, кыргыздын эң жакшы адамдарына чай берип, ошентип өсө бер балам. Ошо артыңда мына Арыш деген үкаң турат.
Ал дагы атка кызык атайын. Ушулден чоңойсо дагы атка кызыгып аттарды алдырып. Ошо жакшылыктар боло берсин. Укам ушу эшик ачык келип ар дайым ошо каналың канча жылдан бери анча көрүп жүрөбүз. Сени мына YouTube'да койгонду сен үнүңдөн тааныйбыз. Көп ыраазы болуп жүрөбүз. Көп ушундай көп жакшылыктар тартып жүрөсүң. Сенин да ишиңе ийгилик. Рахмат. Спортун ушу өнүктүрө бер. Сени ушул каналыңды не только Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү тааныйт, дүйнө жүзү көрөт. Подписчиктериң аябай көбөйө берсин, миллион эмес, миллиард боло берсин. Айтпайсыз. Миллиондор боло берсин. Ошо жакшылыктар болсун, биздин дагы ошо айылдакы Алайкулук көп мына кыргыз эли Алайкулук туугандар көрүп атат. Асилбек бала чакаң менен эсен бол. Ушундай сен жакшылык шылтоо болуп көп чет мамлекеттерге барып да, ошолордун дагы ушу кыргыздардын оюндарын, көк бор оюнун, көк бор спортун ушу өнүктүрүп, тартып жүрө бер. Сага да ден соолук. Рахмат. Жакшылыктар болсун. Чоң рахмат. Алла разы болсун.